Мен сенин майрамыңа бөлөнгөнмүн, өзүңдөн агарганмын, көгөргөнмүн. Мен сенин кулунуңмун, Кыргызстан. Мен сенин кубанычыңа, мен сенин кубанычыңа, мен сенин кубанычыңа бөлөнгөнмүн. Мен Зарина, Чечим айылында турамын. Быйыл 1-курста окуймун. Англис тилинде. Келечекте балдарга тил жагынан жардам берсем дейм. Бул менин кыялым, максатым. Жана менин хоббим ырдоо, бийлөө болуп саналат. Ырдап жүрөм көп жерлерде. Мен чегарага жакын жерде жашайм. Бул жакта Өзбекстандын эли жашайт, ал эми бул жакта Кыргызстандын эли жашайт. Ушуга карабастан эки элдин жаштары бири-бири менен тыгыз байланышта болууга аракеттенип жатышат. Биз булардан алмаларды алып жатабыз, бизге алмаларын берип атышат. Аларды шербет кылып чыгарып жатабыз. Негизи айыл 100% дыйканчылык менен алектенишет. Ар бир үй бүлөдө 4 тоннадан 40 тоннага чейин алма алынат. Ишканабызда алма кактан жана өрүк кошуп, компот кайнатып чыгарабыз. Бул ишканабыз чексиз достук жана ЮНИСЕФтин колдоосунда ишке кирди. Андан сырткары айылдан жана айыл өкмөттөн спонсор тартып, бүгүнкү күндө иштеп жатат. Азырынча компот эле кайнатып атабыз. Кийинчерээк аппарат сатып алып, алма какты упаковкалап чыгарууга максат койгонбуз. Биз негизи эле 2 максат койгонбуз. Алардын бири айылдагы алмалардын ысырап болушун жоюу болсо, экинчиси эки мамлекеттин ортосундагы достукка салым кошуу болгон. Албетте биз салым кошуп атабыз деп ойлойбуз, анткени айылдагы алмаларды жаштар жийип бизге беришип атат жана биздин ишканабызга 90% өзбек эли кирип атат. Бул биздин чоң ийгилигибиз, максатыбызга жеткенибиз болуп эсептелет.